Сегодня мы будем говорить о том, какая ситуация у нас в Кыргызстане. Можно ли сказать, что у нас уже... Мы работаем в прямом эфире. Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр, кыйын долбоору өз ишин улантат. Говорит маалымат агенттигинин командасы Ошто ошо биз көчүп келип алдык. Көчмө студия ачып, ушул жерде биз биздин айымдарга болгон эксперттик потенциалын жогорулатуу максатында биз ушундай аянтча уюштуруп, ушул жерге керектүү, элге керектүү жана актуалдуу проблемаларды талкуулап жатабыз. Бүгүнкү биздин студиябыздын коноктору булар аябай мындай биздин баатырыбыз деп айтсак болот. Анткени булар ушул биздин балдар менен балдарыбыздын келечегине кам көргөн айымдар. Булар ушул аутизмди эмне жана аутизм менен ооруган балдар менен мындай чоң иш алып барат. Анан кандай иш алып барат жана аутизм эмне үчүн аутизм көбөйүп атат, бул тууралуу биз бүгүнкү талкууда кеп кылабыз. Биздин коноктор Зарифа Акматова, Үмүт планетасы реабилитациялык борборунун жетекчиси, дарыгер. Саламатсызбы, кош келипсиз. Гүлнара Мамасалиева, Motivation балдарды өнүктүрүү жана социалдык адаптация борборунун Ош филиалынын клиникалык куратору. Жана ошондой эле Улкус Чотурова, Ош МУУнун медициналык колледжинин окутуучусу, аялдар кеңешинин төрайымы. Саламатсыздарбы, кош келипсиздер. Биз негизи аутизм тууралуу көп эфирлер кылабыз. Ушул кыйын долбоордун алкагында көбүнчөсү ушу Бишкекте биз бир нече жолу ушул темага көңүл бурганбыз. Анткени аутизмдин мындай карап турсак статистикасы көбөйүп атат да. Эмне үчүн көбөйүп атат, кайдан чыгып атат? Бул да бир чоң бир табышмак деп биз сурайбыз да, эмне үчүн көбөйүп атат? Табышмак деп айтат да. Биз мындай клинический бул деген биз билбейбиз каяктан чыгат. Бирок силер ушул темага мындай көңүл бурган үчүн силер балким мындай кичине болсо да себептерин айтып бересиңер. Анан ошондой эле ошол чечимдери кандай ошо аутист балдарга жардам бериш керек, ошол тууралуу да биз бүгүн кеп кылсак. Сиз дарыгер катары айтып кетсеңиз, аутизм бул биз көбүнчө айтып беребиз да, бул оорубу же бул мындай оору эмеспи? Анткени көбү айтат да, бул оору эмес. Аутизм бул ушундай төрөлүшөт, ошону кабыл алыш керек деп. Саламатсыздарбы. Негизи аутизм бул оору эмес. Бул мээ өсүшүнүн этаптарындагы өсүү этабынын өзгөчөлүгү болуп саналат. Негизинен эле аутизмди биз баягы адамдын ден соолугуна байланыштуу болгон үчүн оору катары кабыл алып атабыз. Андан экинчи эле себеби бул балдарды баягы өзгөчө болгон үчүн, дүйнөнү башкача кабыл алып, көп нерседен кабыл алуусу, көңүл буруусу кыйынчылыкка турган үчүн аларды группа инвалидности жана майыптуулукка чыгаруу максатында дагы дарыгерлер менен абдан тыгыз байланышып калган да. Негизинен эле аутост деген сөз бул өзүнүн чөйрөсү, өзүнүн жашоого болгон көз карашы, өз дүйнөсүнө кирип кеткен учур жөнүндө сөз болот. Демек бул оору эмес, буну кандай кабыл алыш керек? Баланын мээсинин өсүүсүнүн өзгөчөлүгү, нейроразвитиенин особенности нейроразвития деп айтып атышпайбы? Ошол көп жылдар бою бул оору катары кабыл алып келишкен. Ошон үчүн дагы биздин калк арасында, социумда бул оору катары кабыл алынып атат. Бирок негизи эле бул баланын мээсинин өсүп өнүгүүсүнүн өзгөчө өсүп өнүгүп аткан, өзгөчө багытта өсүп өнүгүп атканын айтып турат да. Бул жерде себептери абдан ар түрдүү. Көп эле учурда бул генетикалык. Негизи аутизм менен көбүнчө бул төрөлөт да. Бул генетикалык өзгөчөлүктөр тастыкталганы бар. Ошол эле бала энесинин ичинде жанагы түйүлдүк учурундагы кыйынчылыктар, өсүү түйүлдүк учурундагы баш мээсине гипоксия, кандын
толук кандуу питаниянын жетишпегендигинен улам дагы мээнин түйүлдүктүн мээсинин өсүүнүн өзгөчөлүктөрү, төрөлүп жаткандагы кыйынчылыктар, негизи эле эне ушул түйүлдүк учурунда көтөрүп жүргөндөгү эненин жалпы абалы, стресстик учурлар өтө көп азыркы. Энесинин жеген тамак ашы, энесинин соматикалык жана соматикалык эмес инфекциялык оорулар менен оорусу, мындайча айтканда соматикалык дегенде ошол эле кан азуулук анемия көпчүлүк учурда гипоксия пладага келет да. А биздин азыркы жаштар өзүңүздөргө маалым бир кырдуу тамактанышат, же болбосо мындай фастфудтарды көбүрөөк жешет да. Ал бул биринчи кезекте эненин өзүнө айтылбашы мүмкүн, бирок ошол эле түйүлдүк айтылып турат да. Түйүлдүк ошол толук кандуу питанияны ала албайт да, мындай азыктарды. Ошонун негизинде метаболизм түйүлдүктүн ичинде эле бузула баштайт да. Ал жапжашнакай эле жүрө бериши мүмкүн, бирок төрөлгөндөн кийин ошол төрөттөн кыйын болушу, же болбосо кандайдыр бир вирустук инфекциянын коштолушу азыр аябай көп. Вирустук инфекцияларчы эненин ичинде эле кабылданып калат, же болбосо төрөт учурунда, төрөттөн кийинки инфекциялар менен жабырланышы, же болбосо төрөттөн кийинки кандайдыр бир катуу температура же катуу бат баланын иммунитет аздыгынан улам ооруп турушу, ушул факторлор жанагы гипоксия мээнин өсүүнүн андан бетер кыйынчылыгын алып келет да. Ошон үчүн көбүнчө 1 жашка чейин балада көбүн эсе байкалбайт, а бала чоңойгон сайын жанагы кыйынчылыктар байкалып турат. Сиз айтып кетсеңиз, биз ушул аутизм дегенде биз оору катары көбүнчөсү кабыл алып атпайбы? Аутизм десе эле оорукчан депчи. На самом деле мына эжеке айткандай бул өзгөчөлүк да. Муну кабыл алыш керек. Ошол эле кезде көбөйүп атканы да кичинеден кооптондурат да. Эмне үчүн мурун азыраак биз мындай укчубуз аутисттер деп, азыр көбүрөөк угуп калдык да. Мындай ар бир үй болбосо да, мындай көп үй бүлөдө аутисттер бар да. Абдан жакшы суроо бердиңиз. Эжеке айткандай, бул чындыгында оору эмес. Буга чейин эмне себептен аз болгон? Себеби биздин ата бабаларыбыз нукура тамак ашты пайдаланган, экологиябыз таза эле. Азыркы учурда ушул фастфуд, ушул мындай татымдарды көп колдонуп атышат жаштар. Анан мен окутуучу катары айтып кетсем, бизде кош бойлуу аялдын тамактануусу, кош бойлуу аялдын гигиенасы дегендер бар да. Мына ушул инфекциянын, кош бойлуу мезгилдеги инфекция дагы түйүлдүккө таасир берет. Ошондой эле түйүлдүк мезгилинде эгерде энеде аз кандуулук болсо, гипоксия деп айтылып атат, а бул мээдеги кычкылтектин жетишсиздиги да. Ошол кан аздуулуктан көптөгөн оорулар келип чыгат. Андан сырткары кош бойлуу аялдын тамактануусуна азыркы учурда эң негизги натуралдуу витаминдүү тамактар ошол балага жетишпегендиктен дагы мына ушундай оорулар келип чыгып атат да, көбөйүп атат. Анемиядан улам деле болушу мүмкүн. Аз кандуулуктан дагы көп ооруларга таасир берет да. Анан кандын составындагы темир жетишпесе, витамин Д жетишпесе дагы ошол ферритинин деп айтылат го, ошондон көбүнчөсү дегенде анемия деп айтар менен гемоглобини мындай анализден жакшы болушу мүмкүн, а бирок көбүнчөсү ферритининге анализ берилбейт турбайбы? Ферритининге анализ бергенде анан ферритинин деген мындай жанагы айтып атпайсызбы, гемоглобини жогору болушу мүмкүн, бирок ферритинин аябай темир жетишпестиги деген байкалышы мүмкүн экен да. Бул да деген таасир этет турбайбы? Таасир этет. Ошондуктан кош бойлуу мезгилде витаминдерди, минералдарды толук кандуу бирок анализ берип туруп анан көрүш керек турбайбы? Ошол. Ооба. Ушул жерден дагы бир айта кетүүчү нерсе, бул кош бойлуу эненин жана ушул бала жаңы төрөлгөн баланын күнүмдүк жашоосунун графиктери, өзгөчөлүктөрү абдан чоң роль ойнойт да. Мындайча айтканда, эненин кош бойлуу мезгилинде иштеген иш учуру, баягы күнүмдүк эле график, мисалга кыймылдын аздыгы, витамин Д'нын аздыгы, зобу барбы жокпу, ушулардын баардыгы өтө чоң таасир этет. Андан сырткары балага
түйүлдүк учурунда деле жана сенсордук биздин жашообузга сенсордук дүйнө кирип келбедиби? Телефондор, гаджеттер, санариптер бүт бардыгы бул терс таасирин тийгизет да. Булар ошол биздин метаболизмдин, биздин кычкылтектин мээге баруусунун эң бир тоскоолдуктарына эме кылат. Ферритин бул ооба кандын запастарын аныктайт да. Мындайча айтканда гемоглобин бир жакшы көрсөтүп турушу мүмкүн. Кандын составы, сапаты жакшы эмес болуп калышы мүмкүн. Количественно жетиштүү боло берет, а качественно ал абдан начар болуп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн сөзсүз түрдө диагностикадан өтүп туруусу, өтүүсү ар бир баланын бул замандын талабы деп айтат элем да. Статистикага келсек, Кыргызстан боюнча барбы ушул статистика жүргүзгөн уюмдар? Бизде көбөйүп атат дейбиз, аны көбөйүп атканда кайдан билдик көбөйүп атканын? Ооба, көбөйүп атат. Статистикага келсек, азыркы учурда Кыргызстанда аябай көбөйүп кетти деп айтылат. Эсе дүйнөнү алсак, биз бир бала 100гө төрөлөт экен да, дүйнө боюнчачы. Статистика азыр 24-жылкыдан баштап карасак, Кыргызстандын өзүндө 100 000 балага 32 бала төрөлөт экен да, аутизм. Ошончо көп бекен? Ошондой болуп чыгып атат. 100 000 балага 32 аутист болуп калып атпайбы? Это на 24-й год получается, да. Азыркы учурда эмнеге көбөйүп атат деп атат. Просто раньше у нас такой мощнейшей диагностики не было, да. И родители балдарды үйүндө алып отуруп жүрүшкен, айылдарда атасы кеч сүйлөгөн, чоң атасы кеч сүйлөгөн, ошого шашпай 4-5 жашка чейин алып отуруп жүрүшкен балдардычы. Азыркы учурда аябай көп современная медицина өнүккөн. Бизде Кыргызстанда диагностический центрлер аябай көбөйгөн. И аутизм проблемасы бизде дүйнө боюнча аябай чоң талкууда кетип атат. Это глобальная проблема нашего настоящего века, мира называется. Не только это там всего мира, да, в Кыргызстане в особенности. Хорошо, и в парламенте подняли этот вопрос, получается. И почему статистика растет на көбөйүп атат, жылдан сайын көбөйүп атат? Жок, бул просто диагностика бизде күчөйүп атат. Диагностика. Болчу эле? Мурда дагы бизде статистика негизи көп болгон. Азыркы учурда тоже это не полностью статистика, это не 100% статистика, да, потому что многие родители еще до сих пор үйүндө алып отурат да балдардычы, диагностика кылдырбай. Из-за этого ранняя диагностика наша все равно увеличивает нашу статистику с аутизмом. Из-за этого я скажу, чтобы, дорогие мамочки, никогда не держите детей. У ребенка вы заметили, да, өзгөчө какой-то көзгө карабай, сүйлөбөй, кыймыл аракети башкача болсо, башка жерде отуруп, өзү менен оюнчуктарды тизип отурган байкап калсаңыздар, эч качан көп ата-эналар ойлойт, игрушкаларды тизет, это для них түшүнүшпөйт, тизип атат, значит, он порядочный мой ребенок, значит, он любит порядок деп неме кылышат да, тизип отурса, ата-эналар буну уже как бы это не берут в штыки, да, как получается. Из этого очень много факторов. Сейчас интернет везде, в Гугле разные факторы, все описано. Аутизм, с чего начинается, проявление аутизма, да, можно прочитать родителям. И самое главное, сейчас ко мне очень много мамочек приходит на консультацию, и я говорю, да, вот мамочки, сейчас очень важно планировать беременность в наше время, да, очень важная эта структура, это планирование беременности. Раз вы, это у нас раньше, да, у нас все было в советское время, все чистейшее из чистейшего, и продукты питания, и интернета, ничего, гаджетов, ничего не было. В настоящее время наши родители, как ребенок родится, они сразу гаджет это в руки ребенка и сами занимаются своими делами, да. И важно, вот, раз вы решили завести здорового ребенка, да, важно питаться правильно, важно заниматься теми навыками, что приемлемо для беременной женщины, да, избегать скандалов, избегать шумных мест, негативных мест, да. Я говорю иногда родителям, не обращайте внимания, зато не победите вы в дебате, да, в ссоре словесных, где происходят скандалы в семье, да. Уходите от этого всего, да. Зато вы родите здорового ребенка, и шанс у вас больше будет, да. Аутистами не становятся, аутистами рождаются, к сожалению, да.
просто они вот эти проявления раса иногда это в год, в полтора, в 2 годикам, да, до 3 лет, вот эти многие факторы проявляются до 3 лет. И я бы хотела отметить, вот, чем раньше родители диагностируют своих детей, обращаются к хорошим опытным специалистам, тем раньше мы тоже, как центры, не только Motivation, да, таких центров очень много в Кыргызстане, в Волжской области, сможем это пораньше начать помогать данному ребенку, то есть приспосабливаться к натуральной среде. Но вылечить нет. Вылечить уже не получится, к сожалению. Говорят, некоторые делают рекламу, да, вот мы излечили аутизм, да, но, к сожалению, это неизлечимый диагноз неизлечимый. Мы можем просто ребенку дать направление и как больше адаптироваться к натуральной среде, ближе к настоящим людям, да, коммуникации, разговаривать, речь, вот это все очень важно в настоящее время для наших детей. Из-за этого не держите, дорогие мамочки, детей у себя дома, пораньше диагностируйте своих детей и ведите в центры к аботерапистам, к неврологам, но окончательный диагноз все равно, что ребенок аутист, раз ставит психиатр окончательно, да, психиатр ставит окончательный диагноз. И после диагностики уже приходите вы в центры, мы наблюдаем за ребенком, анализируем, у нас своя шкала Эйблс есть по этой шкале, и в течение 2 недель мы составляем правильную программу с нашими специалистами, и индивидуальная программа у нас каждому ребенку, потому что у каждого ребенка с аутическим спектром, у него особенность развития мозга разная, да, и один мозг на другой мозг не совершенствуется, не схожи, поэтому под каждого ребенка мы подбираем индивидуальный план работы во главе с нашим супервизором, куратором, директором нашего центра Motivation Салкын Акматалиева. То есть у вас есть такой, да? Мен сурайт элем, вот азыр көп маалымат Гүлнар берип кетти. Ошол кезде мен 2 бир маселеге токтолот элем. Биринчиси, сиз айтып атпайсызбы, ушул биздин айымдар кош бойлуу кезинде ушундай мындай фастфуд жейт, анан өзүн карабайт депчи. Мен билем, бул кош бойлуу кезинде аял мындай аярлуу болуп, өзүн деген башкача сезип, ал деген өзүнө болгон мээримди талап кылат да. Анан көбүнчө үй бүлө ушул кош бойлуу айымга көңүл бурбайт да. Мурун кандай болчу? Мен боюмда болгондо, мен жолдошум мындай бир мен үстүмө шарик бир түзүп койгон, бу тийбе, тияка барба, муну же, таза муну же, муну витаминди жешиң керек деп туруп, өз убагында көп нерселерди камсыз кылып берип туруп, анан витаминдер мындай, бул витамин мында жеш керек, бул убакытта там 3 айда жеш керек, 3 ай ушуну жеш керек, анан 6 ай болгондо ушул витамин, тиги витамин жебеш керек деп, ушунун баарын деген үй бүлөдө чечүүбүз да. Анткени мындай консультацияга барганда алар да айтышат да, бир эле кош бойлуу кезинде аял өзүнө кам көрбөй, үй бүлөдө ата-энеси да, анан деген ошол өзгөчө жубайы мындай күйөөсү деген аябай кам көрүш керек депчи. Бирок андай болбой атпайбы? Көбүнчө кош бойлуу айымдар өзү менен өзү жашайт, анан мындай жаш келиндер, көбүнчө жаш келиндер аларды деген оокат жасатып коюшат. Анан оокат жасаганда да деген эртеден кечке чейин тамак аш жасашат. Анан тамак аш жасагандан кийин аларда деген токсикоз болушат. Бул да өзгөчө бир период да. Анан бала төрөлгөндөн кийин эле, бала эгерде бир кичинекей бир оорукчан болуп калса, же дагы бирдеме болуп калса, сен күнөөлүүсүң деп айымга жүктөп коюшат да. Айым күнөөлүү эмес да, чөйрө күнөөлүү да, ошол эле кезде үй бүлө күнөөлүү. Айымга кам көрбөгөн. Силер айтып атпайсыңар, мунун баарын деген ошол фастфуд, жанакы жеген тамагы,
Анан өзүнүн алып барышы ошону баару деген мындай башка адамдардан да деген көз каранды болуп атпайбы. Биринчи ирет бул күйөөсүнөн, андан кийин анан ошол кайненесинен, кайненеси да караш керек да, эмне жеп атат, кандай болуп атат, анан жөн эле кош бойлуу болсун, кана балаң деп айтат да. Анан бала төрөп берейин десең, анан мындай жата бересиңби кечке деп туруп, анан ушул келинди деген ушинтип мындай жакшы бир чөйрөгө алып келбестен келинге болгон басым болуп атпайбы. Ушунун баары таасир этет да. Сөзсүз түрдө эми мындай да, мен биринчи статистика боюнча дарыгер катары эмне үчүн азыркы мезгилде көбөйүп кетти айтып туруп, анан сиздин сурооңузга жооп бергенге аракет кылайын. Негизи бизде МКБ международный классификациялар бар да, ВОЗ тарабынан атайын дайындалып, тастыкталып берилген. Мурунку классификацияда аутизм жок болчу. Азыр аутизмди рас деп киргиздик да. Киргизилип, уже диагностика жүргүзүлүп жатат. Гүлнара айым айткандай, акыркы сөздү психиатр айтат, бирок дагы деле проблема психиатр 5 жашынан көрүп атат. Аутистикалык бузулуулар негизинен эле ага чейин болуп атат. Ошон үчүн дагы баягы негизинен эле абдан туура, бул эрте кийлигишүү бир эле адистер тарабы эмес, ата-энелер тарабынан дагы болуп, диагностика жакшыргандыгынан, анан экинчи эле себеп бул медиктер тарабынан дагы көз караштын өзгөргөнү. Мындайча айтканда классификацияга киргизип, ошол диагностика именно мурда башка диагноздор менен алар көбүнчө эле катталып келген да. Бул ошол диагностика боюнча эмне үчүн акыркы мезгилде көбөйүп кетти. Негизи эле акыркы учурда дүйнө жүзү боюнча абдан көп бул жерде ошол экология, ошол эле тамак аш, ошол эле адамдардын жашоосу негизи ушундай өтө көп генетикалык фактордон баштап. Андан кийинки учурубуз ушул келиндерге болгон үй бүлөдөгү мамиле. Сөзсүз түрдө таасир этет. Анткени негизи эле аял киши аярлуу, негизи эле аябай мындай жылуулукту талап кылган жанбыз да. Анан боюнда бар мезгилде ал абдан күчөп кетет, аял назик болуп кетет. Бизде мурда союз мезгилинде школа матерей деген болгон да. Мындайча айтканда, бир эле ата-эне же кайнене эмес, ошол поликлиникаларда, женсовет бар эле мектептерде. Бизде ошол эне болууга кичке мезгилинен даярдалып келген кыздар. Азыркы учурда ошол мектептердин, ошол чөйрөлөрдүн жоктугунан кыздар боюнда барганда жаш келиндер оголенный болуп калып атат да, мындайча айтканда, баягы даяр эмес болуп элечи. Ооба, көңүл бурулуш керек. Бирок кээ бир учурда көңүл бурулбай калса, ага жана Гүлнара айым айтып өтпөдүбү? Аны жөн койгула, бирок силер өзүңөргө кам көргүлө депчи. Ошону ар бир эне болом деген аял түшүнүш керек да. Анткени биз зордоп, кайненени дагы, тиги эркек кишини дагы зордоп баягы мамилесин өзгөртө албайбыз. Биз качан гана өзүбүзгө болгон мамилени өзүбүз жакшыртсак, тигилердин мамилесин туура кабыл алабыз да. Негизи эле психологияда ошол. Ошого айтат элем да, ошол болочок энелер өзүнүн ден соолугуна өздөрү кам көрүүдөн башталса. Сөзсүз түрдө үй бүлөдөгү хозяиндын, баягы атанын ролу аябай чоң. Стресстик учурлар өтө көп аутистик бузулууга алып келет. Стресстик учурларчы. Эң биринчи эмеде мен мисалы үчүн 2012 жылдан бери аутизм темасы боюнча иш алып барып келем да, ошол жакта иштеп келем. Ошон үчүн менин өзүмдүн байкоомдо, өзүмдүн анализимде, өзүмдүн жанагы изилдөөлөрүмдүн алкагында бул ошол эненин кош бойлуу мезгилдеги стресстик абалы биринчи орунда турат. Экинчи орунда эле анын питаниясы, анан күнүмдүк эмелери. Андан кийин вирустук абалдар. Мындайча айтканда, вирустук абал ар бир энеде болуп калышы мүмкүн. Бирок ошону жеңе билиш керек. Иммунитетти кармай билиш керек. Ошол организм вируска туруштук бериш керек да. Ушундай абалдарды кармашыбыз керек. Жолдоштун, кайнененин жасаган мамилеси бул один из факторов да, бул сөзсүз түрдө туура болуш керек. Энелер дагы, тиги эркек кишилер дагы түшүнүп ошол, бирок бул деген
күнөөнүн баарын тиги кайнене менен жолдошко оодарып коюу дегенге жатпайт да. Сөзсүз түрдө баланын дени сак бала болсо дени сак коом болот да. Бул ошол үй бүлөдөгү апасынын дагы, чоң эне чоң атанын, атасынын, эң биринчи кезекте атасынын камкордугу бул турат да. Сиз айтып кетсеңиз, ушул биз диагностика тууралуу сиз да айтып кеттиңиз. Кандай түшүнсө болот? Бар эле эмне азыр барып алып эле анан диагностика кыла албайт да. Кандай, кайсы убакытта мындай звонок келет да? Тур, сен барып балаңды көрсөт деген. Ошон үчүн айтпакмын, азыркы учурда мына жаш кыздарыбыздын ден соолугуна кам көрсөк, ар бир ата энеге айтар элем, турмушка узатарга чейин эле кыз баланы жашынан, эми тазалыгына, ошол эле тамак ашына энелер кам көрсөк, анан азыр студенттерге деле биз ушундай акушер-гинекологторду чакырып турабыз. Алардын жыныстык оорулары аркылуу жугуучу инфекциялык оорулар жөнүндө алдын алуу профилактикасынын баардыгын азыр бизде ай сайын болбосо дагы ошол квартал сайын мындай иш чаралар жүрүп турат да. Ошондуктан ата энелерге мен алгач кыздардын ден соолугуна карасак деп айтар элем. Анан чындыгында эле дайыма диагностикага барууга шарты да жок болуп калышы мүмкүн. Айрым учурда эми азыр көп жаштардын көпчүлүгү миграция болуп, Россияларда, башка өлкөлөрдө да жүрүп атышат. Ошондуктан кыз бала ошол турмушка чейин өзүнүн ден соолугуна кам көрүп, турмушка чыккандан кийин дагы ушу баласына ар кандай стресстиктерден алыс болгон учурда дагы өзүн кармана билүүсүн ошол алдын ала ата энелер айтып үйрөтсөк азыраак болот деп ойлойм. Факторлор тууралуу сиз азыр айтып бердиңиз да. Анан сиз айтып берсеңиз, мына сиз жана жакшы баштадыңыз. Баланы мындай көрсөтүш керек деп сиз айтпайсызбы, 3 жашка чейин эгерде мындай ушул бирдеме болуп атат дегенди кайсы мындай эмнелер менен билсек болот ошол баланы больницага алып барыш керек деген? Ну, так получается, что балдар изначально 1 жашка чейин, 1,5 жашка чейин бала некоторые сөздөрдү айтат, көзгө карап, күлүп, атынан чакырсаң карап, анан кийин раз что-то случится, да, какой-нибудь стресс. Мен айтып кеттим го, bundan алдын аутизм бул пайда болбойт, бул менен төрөлөт, бул диагноз менен балачы. Просто бунун как проявление аутизма может быть каким-нибудь внезапным случаем, или ребенок должен испытать стресс какой-то, или болезнь, или говорят, вот прививку получил, да, на прививку многие склоняются, да, вот после прививки мой ребенок стал аутистом, да, родители вот так говорят. Но это просто был себеп болуп калат, да, был прививка, стресс, падение ребенка, скандал дома большой. И аутизм проявляется вот тогда уже, рожденный аутизм получается. Анан кийин бала атынан чакырсаң бала укпайт, карабайт, көзгө карабайт бала, өзүнүн дүйнөсүндө чертте отуруп, у него бывает психические агрессии, у некоторых бывает, ну, спектр, раз это расстройство аутического спектра, это спектр, это проявление, да, само проявление, а проявления у детей бывают разными, от менее таких сложных до таких очень сложных расстройств, да, и могут сюда относиться ЗРР, ЗПР, ЗПРР, СДВГ, да, диагнозов по классификации, вот Эдди, как сказала, очень много получается. И это первый сигнал, уже ребенка зовешь, уже ребенок не смотрит, это должно гиперактивность? Быть. Гиперактивность тоже, это тоже основной фактор. Основной фактор тоже ребенка. Гиперактивность. Активный болуп тияка бияка өзүнүн деген. Ну, бывает гиперактивным, бывают дети еще нормотипичные дети, бывают гиперактивные. Иногда вот путает, когда нормотипичный ребенок гиперактивный, это уже не говорится, что это СДВГ, да, у ребенка. СДВГ – это синдром дефицита внимания и гиперактивность у ребенка. Это чаще встречается у раз, получается. И вот чем я говорю, обращаются к таким опытным специалистам. У нас таких неврологов, у нас, к сожалению, единицы, преклоняюсь перед вашей профессией.
наши соседи, самый лучший центр по диагностике, Кортекс и УМИД планетации получается у нас. Это у вас, да? Да, то есть мы в треугольнике живем рядом друг с другом, да. И вот к нам поступают такие дети в год и 4 года, когда обращаются, вот они вот такие щепетильные родители есть, которые уже вот они изучают вот родители интернет через Google, гуглят постоянно, чуть малейшее подозрение на что-то особенность ребенка, они сразу обращаются к специалистам нужным, потом приходят к нам, и к нам недавно поступил ребенок, даже год и 2 месяца, год и 4 месяца. Я же говорю, чем раньше к нам обращаются, тем чаще у нас коэффициент того, что ребенок полноценно заговорит. У нас такие есть дети, которые поступили к нам в год и 6 месяцев благодаря вот правильной диагностике, да. И наши дети даже идут даже не по назначению в 1 класс, даже во 2 класс могут пойти с такими знаниями, да. То есть вот, из этого Аутизмдер, генийлер, аутисттер, гений болот деген чын ба? Да, гении бывают, таких еще называют синдромом Аспергера, называют, да, что они превышают разум, ум, интеллект у них превыше всего. Но аспергерами тоже быть очень тяжело. Бар емес, да? Но у нас есть такие аспергеры, есть и в нашем центре тоже имеются. То есть они пришли, получается, раз, у них не было ни одного звука, они не смотрели в глаза, да, у них был свой мир, у них не было коммуникации никакой, да. Но видите, уже пребывание в центре уже у нас 3-й год такие дети у нас прибывают, они уже есть такие дети, что даже у нас есть и аспергеры получается. И мы провожаем в обычную школу, они могут учиться с обычными детьми, нормотипичную школу. Диагностика боюнча эң көп бизге кайрылат, мен айтып өткөнүм туурураак болот окшойт да. Негизи жанагы силер айтып атпайсыңар, гиперактивность, сүйлөбөгөн, көңүл бурбаган, жанагы эч кимди түшүнбөгөн, бул учурлар өтө көп ооруларда кездешет да. Башка ооруларда деле кездешет. Ал эми аутизм или рас деп койгон учурубуз бул биринчи кезекте социализациянын жоктугу. Мындайча айтканда бала өзү менен өзү башка балдарга кошулбайт, социумга кошулбайт да. Экинчи красный флажки аутизма деп коебуз да, биз ошол аутизмдин кызыл желекчелери деп айтылабыз. Ошо эгерде ушул 3 учур болгон болсо, обязательно биз рас деп наблюдениеге алып, анан көзөмөлдөп, бул аутизм дароо коюлбайт. Аутизм диагнозу бир барганда эле сенде аутизм экен же бир нерсе деген болсо, мен айтат элем ага көп эле ишене бериштин кереги жок, потому что бул өтө байкоону жана көзөмөлдөөнү талап кылган учур да. Экинчи учур бул биздин коммуникациянын жоктугу. Мындайча айтканда, көп эле учурда сөздүн жоктугу болот. Же болбосо коммуникация деген бул бир эле тил эмес да. Туурабы? Биз көрсөтөбүз, бир нерсени каалаган учурубузду түшүндүрөбүз. То есть сиз менен менин кандайдыр атын чакырса айтпагы барбай койсочу. Атын чакырган барбай койсо, бул бир эле аутистикалык балада эмес, бул ошол кем акыл балада деле толтура, СДВГда деле толтура. Гиперактивдүүлүктү бизде медицинада нарушение активности и внимания деген диагнозубуз бар. Специфические психические нарушениялер бар. Ошол учурларда деле ушулар жолугуша берет. Бирок өзгөчө коммуникация бул таптакыр байланыштын жоктугу. Мындайча айтканда, иногда атасын, апасын, атам, апам деп тааныбайт да буларчы. Көп эле учурда аутисттер үчүн чындап коммуникация таптакыр жок. Бул экинчи эң мындай көңүл буруучу учур. Үчүнчү учурубуз биз булар өзүнчө бир кыймыл аракеттин өзгөчөлүгүн жасашат. Кээ бир учурда балдар оюнчуктарды мисалы үчүн тегиз кылып тизип коет, же болбосо бир эле кругту тегерене бериши мүмкүн. Өзүнчө баа стим деп азыр модный сөз болот ба, самостимуляция. То есть өзүнчө бир кыймыл аракеттерди, же болбосо колдорун моундай карап, бир өзгөчө, же болбосо дуалды карап эле өзүнчө күлүп баягындай. Ушундай бир өзгөчө кыймыл аракеттин өзгөчөлүгү. Бул ушул 3 учур аутистикалык бузулуусу бар
болушу мүмкүн. Бул баланы байкоого алабыз, көзөмөлдөйбүз деген бул эң бир баалуу учурларда. Байкоо көпкө созулабы? 2 жума эң азы. Эң азы 2 жума болуш керек. Анткени 2 жумада балада мисалы үчүн жөн эле сенсордук нарушение болуп калышы мүмкүн. Апасы азыр цифровой аутизмге жатпайбы? Апа тамак берип атса дагы телефонду берет. Башка учурда телефонду бере берет. Баланын сенсорикасы эле бузулуп калышы мүмкүн. Или кандайдыр бир витаминдин же ошол эле B12 же ферритиндин аздыгы же витамин Д'нын аздыгы деле баланын өзүн өзү алып жүрүүсүн өзгөчө кылып жасап коет да. Көңүл бурбайт, өзү менен өзү болуп тегеренип жүгүрүп жүрө берет. Баягы силер айтып аткан азыркы гиперактивдүү балдарчы. Ошолорду эле баланска коюп койсоң, алар 2 жумада уже нормалдаша баштайт да. Ошол үчүн эрте кайрылсаң, эрте баланы өзүнө келтирсе болот экен да. ооба. Негизи биз айтабыз. Коррекция кылса болот турбайбы? Аутизмди дарылабайбыз, аутизмди коррекция кылабыз. Коррекциялайбыз. Азыркы синдрому Аспергера бул высокофункциональный аутизм. То есть балдар көп ата-энелер келет да, мен балам баарын билет, бирок өзүнүн атын эле карабай атат депчи. Анткени у них очень развито санариптик билими развито болуп кетет да. Мисалы үчүн кызылды, жашылды же болбосо сандарды үйрөтүп койсоң, аутисттер, высокофункциональный аутисттер алар быстро научатся. Аутисттер дегендай сиз азыр өзү атына жооп бербейт деген бул аутист эмес да, э? Дароо эле аутист деп айтса болот да. Жок, Бул башка деле болот да. да. Анан деген ушул аутизмда коюп аткандачы силер аутизмдин деген мындай жеңил формасы, андан мындай башка формасы деп мындай эмеси бар, градациясы бар? Бар. Жеңил формасы, оор, анан средний. Бул жерде азыркы учурда аутизмден 266 типти таап атышат да. Азыр бул аябай кызыктуу илим, анан тыймай изилденип жатат дүйнө жүзү боюнчачы. Негизи эле высокофункционалдуу аутисттер, мындайча айтканда, бардык нерсени бат үйрөнгөн аутисттер, анан жана акыл эстин артта калуусу менен коштолгон аутисттер бар да. Синдром Каннера деп коебуз. Буларга абдан оор да бул балдар менен иштешчи. Элементарный эле туалетке барганды үйрөтүш үчүн эле бир канча жылда өтүп кетиши мүмкүн. Ошол эле аутизм, бирок акыл эсинин артта калуусу менен сопровождение болгон аутисттерчи. Бирок негизи эле аутистикалык бузулуусу бар балдар бул санариптик чөйрөгө өтө жакын да. Буларды азыр санариптикке баары эле жакын дейм го? Да. Санаганга, тамгаларды үйрөткөнгө бардыгына жеңилирээк, чем жана бытовой навыктар деп коебуз го, Гүлнара айымдар иштешет билет. Бытовой навык деп биз ошол эле атына караган, бир тапшырма берсең ошону аткарган, же болбосо ушундайды үйрөтүш абдан кыйын. Жанагы тамгаларды, цифраларды, животныйларды буларды үйрөтүш оңоюраак да. Мындайча айтканда аутистикалык бузулуусу бар балдардын ушундай өзгөчөлүктөрү бар. Бишкекте жокпу силердин центриңер, борборуңар? Бизде Бишкекте жок. Биз Бишкектен рука в рука менен абдан тыгыз байланышта иштейбиз. Өзүңүздөр билесиздер. Колдон колго деген бул рука в руке деп аутизм дик көйгөйлөрү бар балдардын ата-энелеринин коому бар. Ушул центр бул Кыргызстанда биринчи түзүлгөн центр. Ошол жерде эбилисти дагы, башка формаларды дагы бүт бардыгын колдонгон, баягы илимий тастыкталган методика менен иштеген рука в руке деген биздин борбор бар. Ошону тез алып барабыз. Аябай көп биз убакыт алып койдук, бирок аябай кызыктуу, керектүү маселе. Мен бир акыркы суроо берейин дедим эле. Бул жерде дагы бир чоң көйгөй бар да. Ата-эне дароо эле кабыл албайт. Кабыл алгысы келбейт. Менин балам аутист эмес, негизи эле бирдеме мен ооруйт деген нерсени бир да ата-эне дароо эле кабыл алгысы келбейт. Алардын деле психологиялык бир мындай эмеси, бир чек коюп коет. Жок, менин балам мындай нормалдуу эле өсүп атат, жакшы эле төрөлгөн, менин балам бул оргай эч бир тиешеси жок деген мындай чоң көйгөй да. Анан ал ошо ата-эне эсине келдичи, анан ошол
ушундай болуп атыптыр дегиче бир 5-6 жыл өтүп кетет, анан уже сиз айткандай коррекцияга да уже кеч болуп калат, анан өзүнүн баласына жардам бере албай калчу учурлар болду беле? Болот, бизде учурлар болот, бизде даже 10 жаштан жогору алып келет баланы, 14-15 жашта алып келет уже, там уже после 5 лет уже это очень сложно ребенка, да, уже как-то коммуницировать. Уже после 5 лет мы чаще уже начинаем работать ближе к самообслуживанию ребенка, да, ближе к самостоятельным навыкам ребенка. Нужно ребенку уже адаптировать к этой жизни, да, до 5 лет ребенка максимально можно запустить речь, да, мы работаем очень усиленно с речью, над запуском и пониманием речи получается. У нас бывали такие дети, которые вот после 14 лет они приобретают навыки на бытовой сфере, да, по бытовым навыкам, они профессию, да, это себе уже выбирали, у нас такие аутисты были, которые профессию повара, да, например, или профессию фотографа. Даже у нас был такой ребенок, да, он, к сожалению, уже сейчас не ходит, да, он даже лучше крошит морковь, лук, это, да, чем мы, это нормотипичные люди, понимаете. Настолько он вкусно готовит салаты, настолько он вкусно готовит любую еду, да, потому что здесь тоже особенная программа есть, вот, как я уже сказала, вот иногда вот бытовым навыкам, вот, кажется, со стороны родителей кажется легко научить, да, бытовым навыкам, да, они это бытовые навыки, тоже это отдельная программа, терапии, этим занимаются поведенческие специалисты, занимаются, это очень это углубленный навык тоже, бытовая сфера, она занимает тоже очень основной фактор лаботерапии в жизни аутиста. Практикаттары мен ушул ичинен айтып өтсөм окшойт да. Анткени сиз айткандай өтө кеч алып келген учурлар болот. Бирок бизде ошол кечтигине да карабастан эрготерапевттерибиз бар. Эрготерапевттер күнүмдүк, Гүлнара айым айтканда күнүмдүк жашоого даярдашат. Анан баланын күчтүү жагын эске алып, эгерде менде сезим жалабаттан болот, сезим азыр баягы сүрөтчүлөр мектебинде окуп атат. Азыр 9 класска чейин окуду. 8 жашында сүйлөп баштаган. Биз ошону 4 жашынан бери наблюдениеге алып, до сих пор аны эме алып. Как нормотипичная, чуть-чуть өзгөчөлүктөрү бар. Но когда она стрессовать эткенде уходит в себя, ал естественно родителдери дагы түшүндү, азыр ата энеси да түшүнүп, сезимдин ачуусу келгенде өзү менен өзү болуп калганда трогать этишпейт да, мындайча айтканда көп эле эме кылбайт, алар лучше бизге алып келет. Биз аны менен психологиялык колдоону көрсөтөбүз. Көбүнчө бул учурда биз арт-терапия, изотерапия, анан жанагы кол өнөрчүлүк эмес, сезим жанагыны бышырат. Кондитердик. Кулинотерапия. Кулинария терапия, да, мындайча айткандачы. Ошолорду уруксат беребиз, келет, эмне болду? Давай, эмне кылгың келип атат? Ошол ушундай учурлар абдан көп да. Мындайча айтканда биз баланын алсыз жагын, бала жасай албай турган жагын, баланын күчтүү жагын эске алуу менен алдыга алып чыгабыз, сүрөпчү. Анткени биз билебиз, бул таптакыр нормотипичный бала болбойт, өзүнүн өзгөчөлүгү болот, бирок жашоого тең деп койсок болот да. Жашоодо ал азыр 15-16 жашка чыгып калды, сонун торторду бышырып келет бизге дагы. А было время вообще мындай бардык айтышканда бул Бишкекке алып барып, ошол ата энеси жөн эле ыйлап келишкен да. Эми себеби биз деле мындайбыз да, биз дарыгерлерби, педагог, психологдорбу баарыбыз эле кишибиз да. Биринчи кезекте эле өзүбүздүн оюбузду айтабыз. Сенин балаң аутист турбайбы, сенин балаң мындай да дегенде эле жанагы өздөрү деле ата эне деле сезип турат да, кандайдыр бир өзгөчөлүгүн. Анан кайсы бир деңгээлде стрессте турат да. Кээ бир ата энелер глубокий депрессияда жүрүшөт өзү. Ошону биз дагы бир эле сөзүбүз менен дагы тияка жылдырып коебуз. Анан ата эне мындай түртө баштайт да, менин балам нормалдуу. Потому что да,
в некоторых случаях как нормальный бала көрініп қалады. Но там же есть и особенности, потому что ребенок с аутистичным особенностью, да, ошон үчүн ошол жактарын эске алып ата эне менен чогуу иштеш керек. Биз ата эне менен баланы алып калган менен ата эне менен көп учурда иштешебиз, психологдор иштейт, анан онлайн сопровождение кылабыз. Эгерде башка учур болсо, биздин центр көбүнчө онлайн сопровождение кылабыз. Кайсы учурда кандай кылып балага эмне кылабыз? Баланын өзгөчөлүгүн алуу менен. Ата энелер өздөрүнүн баласынын өзгөчөлүгүн көбүнчө өздөрү эстеринен чыгарып коет да. Требовать этет, нормотипичный балдардан требовать эткенде. Ошол өзгөчөлүктөрдү эске алып, балаңыз менен иш алып барсаңыз баары жакшы болот да. Мен ар бир ата энеге аутистикалык бузулуусу бар баласынын ата энесине айтат элем. Сиз азаматсыз, сизге кичине гана сабырдуулук керек. Анан балаңыздын өзгөчөлүгүн, балаңыздын күчтүү жагын эске алсаңыз, сизде бардыгы жакшы болот деп эле айтат элем. Чоң рахмат. Кошумча болсо сүйлөсөңөр болот. Эгерде жок болсо, барбы кошумча? Я тоже хочу присоединиться к вашим словам, да. Действительно, родители аутичного ребенка — это самые сильные родители, самые смелые родители. Они молодцы, особенно те родители, которые не сдаются и верят в настоящее будущее своего ребенка. А мы, команда опытных специалистов, врачей, психологов, нейропсихологов, специалистов аботерапии, motivation, да, готовы и рады помочь в любом случае, в любом возрасте. Мы примем правильное решение и правильный подход найдем и составим обязательно подходящую программу для вашего ребенка. Кошумчалап койсом, кечиресиз, аутистикалык бала менен бир эле адис иштей албайт да. Ушуну баягы айтышат го, бир адис. Аутистикалык бузулуусу бар балага комплекстүү подход керек. Эч убакта бир эле адис менен, анткени сиз ошол бала менен өзгөчөлүктөрүн иштеп атасыз. Өзгөчөлүгү кайсы жерден кандай болуп чыгат билбейсиз. Ошон үчүн энди жанагы жеке өнүктүрүү программасын түзөт. Ар бир адиске келгенде ошону түзүп, анан кайсыл жакта бузулуусу болсо, ошону кошконго аракет кылыш керек. Адистер дагы биз ошондой программаны түзөбүз. Ар бир балага өзүнчө программа түзүлөт дагы. Мисалы үчүн бул балага психолог керек экен, а бул балага музыкальный терапевт керек экен. Буга психологдун деле кереги жок депчи. Анткени бизде жана силер айтып өткөн 13-14 жаштагы балдарды алып келишет. Алар нормотипичный да эле кетип аткан, бирок мектепте уже өзгөчөлүктөрү байкалып атат. Балдардын кордогонун түшүнбөйт, жалган сүйлөгөндү түшүнбөйт. Мисалы үчүн барып асынып албайсың, бизде ушундай учур болгон. Шутканы түшүнбөйт да, тамашаны. Сен жип менен асынып алышың керек экен десе, энеси үйгө кирсе, мындай изденип атыптыр, эмне болду десе, мага балдар айтты, жипти таап ошого асынып алышың керек. Кызыл жипти таап, мен кызыл жипти издеп жүрөм депчи. Ушундай учурларда анан ата эне үчүн абдан коркунучтуу болуп кетет да, алып келет. Анткени бул баланын ошол өзгөчөлүктөрү да. Мындай учурлар көп учурда мындай скрыто кала берет, а постепенно бала чоңойгондо дагы всплывать этип чыгат да. Негизи эле мамлекет тарабынан да абдан көп, мен көп жылдар мамлекеттик кызматкер болгондугума байланыштуу, мамлекет тарабынан да абдан жогорку деңгээлде иштер алынып барылып атат. Бул балдардын, өзгөчө балдардын ата энесине жана ошол балдарга шарт түзүү үчүн негизи эле Кыргызстанда абдан мындай көңүл буруулар көп. Мына кече жакында эле Жогорку кеңештин депутаттары жолугушуу түзүп, азыр Бишкекте атайын центр түзүлүп, ошол центрдин мамлекеттик центр түзүлүүнүн үстүндө иш алып барып атышат. Ош шаардык мэриясы тоже өздөрү ошол ден соолукту калыбына келтирип, кандайдыр бир оздоровительный центрге окшогон центрди ушул балдар үчүн жасайлы деп аракет кылып, мына запусктун астында турабыз деп атышат. Үмүт шамы деген кече күнү бир коомдун балдары айтып атат, эжеке биз бекер ушул ата энелер үчүн жумасына бир 2 жолу келип балдарын алып келип кеткенге центр түзөлдү дедик эле, ошого кандай эмнелер керек, ушуну жардам бериңиз деп кайрылып атышат. Мындайча айтканда, и коомчулук, мамлекет баарыбыз эле ушул балдарга жардам берип, ушул балдарды өзүбүзгө кошуп нормалдаштырып алсак деген эле тилек менен жүрүп атабыз. Рахмат. Сиз да өзүңүздүн оюңузду жыйынтыктап кетиңиз, анан биз программаны жабалы. Эң сонун маек курулду. Бул биз үчүн дагы, коом үчүн дагы айтар элем, ушундай балдардын ата энеси
эң негизгиси алдын алуу, анан эртерээк адистерге кайрылып, анан сабырдуулук менен ошол ар бир баланын ушундай белгилери болсо, сабырдуулук менен, чыдамкайлык менен кылып аракет кылса, баардыгы жакшы болот буюрса. Силерге чоң ыраазычылык билдирем, бизге келип ушу көчмө студиябыздын коногу болуп кеткениңер үчүн. Биз аутизм тууралуу кеп кылдык, көп маалымат берилди, көп пайдалуу десем болот, кеп кеңештер. Силерге ыраазычылык билдирем. Чоң жумуш жасап атасыңар, ийгилик. Биз менен ушу Зарифа Акматова Үмүт планетасы реабилитациялык борборунун жетекчиси, дарыгер болду. Уул кыз Чотурова Ош МУУнун медициналык колледжинин окутуучусу, аялдар кеңешинин төрайымы, жана ошондой эле Гүлнара Мамасалиева Motivation балдарды өнүктүрүү жана социалдык адаптация борборунун Ош филиалынын клиникалык координатору. Ийгилик силерге. Биз ушу менен эфирибизди жыйынтыктайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, саламатта болуңуздар. Сегодня мы будем говорить о том, какая ситуация у нас в Кыргызстане, чего